Кутман күн. Сиз Салам медианын эфириндесиз. Сиздер менен мен Асель Соронбаева. Биз бүгүн Майке Баткен облустук телевидение же болбосо азыркы УТРК Баткендин жетекчиси, эл аралык жана жергиликтүү сыйлыктардын ээси, журналистикада 25 жылдан ашуун тажрыйбасы бар Сабыр Абдумамунов бизде конокто. Сабыр мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Чоң рахмат сизге, Майке Гилференске. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Өзүңөр кош келипсиңер Баткенге. Рахмат. Сиздин жаңы кызмат ордуңуз кут болсун. Рахмат. Азыркы тапта ошол мамлекеттик медианы жетектеп атасыз, 30 кадрды, Анан бул кызматка сиз жөн эле келип калган жоксуз. Артыңызда бир 25 жылдык өмүрүңүздү журналистикага арнаган экенсиз. Бул мен үчүн дагы чоң ачылыш. Анан ошо журналистиканын ысык суугуна, обуш кыйышына туруштук берип, артка ушинтип иштеп жүрөсүз да, анан артка кылчайып карай турган болсок, сиз негизи эле мугалимдик кесиптен келип калган экенсиз да. Анан кантип ушул жолду тандап алдыңыз? Буга эмне түрткү болду? Мен өзү кесибим эколог. Мугалимдик кесипке ошол мезгилде 90-жылдары кадр жетишсиздигинен улам көп эле ошол башка кесиптин ээлери дагы мугалимдик кесипти аркалаганбыз. Көптөгөн мугалимдер ишкерлик же болбосо ушул айлыктын аздыгынан соода тарапка кеткендиктен ошондо мугалим зарылчылыгы жаралып, бизди чакырышкан. Ошондо мен химия биология боюнча сабак берип, мектепте иштеп калдым бир аз эле. Журналистикага, то есть медиа чөйрөсүнө келериме себеп бул ошол жергиликтүү Салам радиосунун түптөө идеясынан башталган. Ошол Салам радиосун ачабыз деп 99-98 жылдардан бери аябандай аракет кылып, бул идея жаралышына Андижан, Өзбекстандын Андижан облусунда, Андижан шаарында Води Садосы же болбосо Өрөөндүн жаңырыгы деген радионун ачылышы себеп болгон. Ал музыкалык маанайшат радио 90-жылдары аябай жаңылык болуп, Россияда чоң шаарларда гана ачылып, Орто Азияда жок болчу жеке компаниялар. Анан эмне үчүн кошуналаш облуста, кичинекей шаарда ачылып атса, бизде Баткенде ачылбайт деген идея менен көптөгөн адамдарга кайрылып, долбоорлорду жазуу менен анан Салам радиосу жаралган. Ошол Салам радиосунун долбоорун ошол жергиликтүү бейөкмөт уюм эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду даярдап сунуштаган. Аны ЮНИСЕФ ООНдун турумундагы ЮНИСЕФ эл аралык уюму каржылаган. Интерньюз Кыргызстан уюму техникалык жана билим жагынан, тренинг жагынан өзлөрү көзөмөлгө алышкан. Ошентип биринчи жолу Кыргызстанда бейөкмөт радио, жеке эмес, бейөкмөт, коммерциялык эмес медиа жаралган. Бул Кыргызстан үчүн биринчи жаңылык болгон. Аябандай таң калышкан, аябандай чочуркоо да пайда болгон, аябандай сүйүнүч да пайда болгон. Кантип ошол бизнесмен эмес, жеке да эмес, мамлекеттик да эмес, бейөкмөт уюмдардагы медиа ачуу жолу бар экен да деген жаңылык пайда болгон. Прецедент жараткан турбайсыз? Прецедент жаралган. Мен эмес, ошол толеранттуулук үчүн коомдук фонду жазган. Алар ошол проект фандрейзинг боюнча аябай жакшы иштешкен Баткен облусунда. Анан биз болсо ошол идеябыз төп келип, ошол идеянын ээси катары ошол жумушка кабыл алынып, анан ошол радио арбоосуна кирип, радио сыйкырына кирип, ошондон баштап медианын өкүлү болуп калдым. Сиз менен бирге менин угушум боюнча ошол Улук Амирова, анан Максуда Айтиева дагы ушул медианын төтөлүшүнө салым кошуп. Айтиева, анан Султан Артыков, дагы башка жигит кыздар болуп, Улук Амирова кийин кабыл алынган, дагы бир алып баруучу керек болуп кыргыз тилинен. Ошол аябандай жигердүү иштеп чоң энергия менен баштаганбыз. Азыр эсесем андай энтузиазм азыр анын 50% да жок болсо керек деп ойлойм. Бул мисалы журналисттик кесипте өзүнүн стандарттары бар, талаптары бар. Сиз болсо мугалим болсоңуз, ошол квалификацияңызды кантип жогорулаттыңыз? Ошо сиздин журналист катары калыптанышыңызга
эмне өлгөтүз берди да ушул медиада? Менимче бул менин музыкага кызыгуум биринчи негиз болуп берди деп ойлойм. Анан self made албетте бул жерде өзүн өзү билимин жогорулатуу, албетте бул жерде чоң институционалдык жардамды ушул Интерньюз уюму түзүп берген мүмкүнчүлүктү. Биз ушул башынан эле ошол медиаларды мен ошол башка ошол радиолорду угуп, кичинекейимден теле радиого жакын болчумун, өзүм кызыгып, көп көрүп, алардын торчосу кандай болот, эмнелер эфирге чыгат, кантип сүйлөшөт, ушулардын бардыгын билчүбүз албетте. Бирок ал кандай жасалат, кандай ишке ашырылат, кандай ишке ашырылат, ошолорду билчү эмес. Бирок ошол Интерньюздун жардамы менен Орусиянын чоң телерадио компаниялары, айрыкча радио компаниялары, ошол Европа плюс авторадионун негиздөөчүлөрү келип бизге ушул Баткен жергесинде өзүнүн сабактарын өтүп, резиденциясын жүргүзүп, Красноярскедеги Афонтова деген телерадио компания, ошолордун адистери келип, ашында баштап беришкен. Сонун. Азыр эми биз мисалы мен дайыма айтам да, Баткенге келип салам медиа кирбей кой күнөө депчи, себеби бул облустун визиттик карточкасы деп айта алабыз да, жүзү да облустун жеке медиа. Бекмет дедиңизби? Азыр эми жеке. Азыр жеке медиа, анан ушундай аудиториясы да чоң, салмагы да ошончолук чоң, анан стратегиялык жактан дагы маанилүү медиа деп эсептейм. Анан албетте бул жакта да сиздин салымыңыз өтө чоң. Анан Ынтымак телеканалындагы түптөлүшүнө сиз салым кошкондордун бири деп уккан болчумун. Негизи азыр УТРК ош болуп калбадыбы, бирок бул телеканалдын башкы максаты эң башында жана ош кагылгандан кийин эки элдин ынтымагын бекемдөө максатында ачылган, ошо Интерньюздун колдоосу менен ачылган телеканалдардын бири болчу. Өтө таасирдүү болгон убагында. USAID. Анан эми ал ушул салам ушунчалык чоң сабак болгондуктан ал эми бизге көп жылдык инвестиция катары да кабыл алынды да. Бул жерде мисалы ошол чоң эле бир магистрдык же болбосо бир окуу, бакалаврдык окуу жайды бүткөндөй эле болгонбуз. Салам мектеп, чоң мектеп. Ооба, чоң мектеп. Мисалы бир эле ушул радио багытында мен мисалы ошол 50дөн ашуун тренингке катышкам да. Ошол 2000-жылдары эле. Өзүңүз катышуучу катары билим алып. Бул эми чоң бир 7 жылдык семестр менен, 7 семестр менен эле барабар деп айтсак болот. Ал жерде ошол бүт бардык жөндөмдөрдү үйрөнгөндөн кийин менде ресурстук адамга айландым, медиа ресурстук журналист катары. Көптөгөн радиолорго ошол жардам берип көмөкчү болгонго кийин жардам берди. Бул эми жыйынтыгы да ушул саламдын жана Интерньюздун чоң бир кейси деп койсок да болот. Мен Сабыр Абдымомунов деген. Анан ошол кейсти колдонуп, ошол жөндөмдү, ошол тажрыйбаны колдонуп, ошол Ынтымак телерадиосундагы нөлдөн баштап аны штаттык жана ошол курамга чейин алып барып бердим да. Ошол барышында команда топтоо, брендбукту иштеп чыгуу, анан радио журнал, анан радиосу ачылды, анан тележурнал, анан телеси ачылып, сайт ачылып, ошол 3 багытта көп тилдүү же болбосо 3 тилдүү медиага айланып турат. Бүгүнкү күндө дагы эми ошол өзү ынтымак түзүлгөндө эле жарым өкмөттүк, жарым донорлор менен партнердик негизде ачылган болчу. Азыр эми толугу менен өкмөттүк эме болду. Алар болсо азыр улуттук телерадио корпорациясына өткөрүлүп берилди, каржылоосу. Бирок ошондо болсо дагы азырда алардын мисалы экономикалык жактан эмеси, дарамети жакшы. УТРК жергиликтүү эмелердин, облустук телеканалдардын арасындачы. Жарнамаларды алышат. Ошол Санжыра, мисалы Санжыраны ачып бергенбиз, стартталдырып аларды кантип, кандай куралат, радио кантип жасалат депчи. Андан сырткы жамааттык радиолорду аябай көп катыштым. Жерлердеги ошол медиа центрлер деп коебузбу же ресурстук борборлор деп коебузбу, ошол жерде балдарды окутуу боюнча. Алардын кээ бири мисалы азыр
чоң медиаларда иштеп жүргөн көрүп сүйүнөсүң. Ошол мезгилде аларга ошол жаңылык кантип жазылат, кантип сүйлөсүңөр, микрофонду кантип кармайсыңар, эмне үчүн медианын мааниси чоң деген эмелерди үйрөтүп жүргөн балдар азыр ошол белгилүү медиаларда иштешет. Ошол жамааттык медиаларды негиздөөгө ошондой эле дагы бир чоң эмеси катары айтам. Мен салым катары ошол улуттук телерадио корпорациянын курамындагы Кабарлар деген маалыматтык радиону ошол ребрендинг жүргүзүп, биринчи радио деп атап, анда брендбук, сетка торчосун түзүп, эфирин программалоого ошол 1,5 жылда жетишкенибиз үчүн ошол жана президенттик сыйлыгын да алдык. Ошол негизги багыт. Андан сырткары белгилүү журналист маркум Улан Негизбаевдин атындагы ошол иликтөөчү журналистиканы колдогон бейөкмөттүк уюм же болсо фонд негиздеп, аны дагы ишке ашырып, директорлорун эме кылганга, кеңешмесинде мүчө байкоочу кеңешин түздөгөнгө жардам берип, мен негиздөөчүсү эле катары, бирок байкоочу кеңеште эмесмин. Аларга жардам берип жүрөбүз. Демек, сизди Кыргызстандагы радионун атасы десек болот экен да? Жок, андай. Аябай мындай жөнөкөй жупуну программалоого көбүрөөк жакыныраак, программалоо жана ошол старт берүү радиолорго. Көбүнчө ошол жагынан эме болуп калдым да. Биринчи радиону айтып калдыңыз. Ошо биринчи радиодо Роза Отунбаеванын тушунда алгачкы жолу президентти маекке тартып, ошол салтты киргизип, жумалык бир ишмердүүлүгү туурасында айтып берип, кийин Сооронбай Жээнбековдун убагында дагы ошол практика уланды. Анан ошонун аркасы менен чоң аудитория топтой алды биринчи радио деп айтылат да. Ооба. Жок, радиону мен бесшовный деп коет орусча. Жолсо тигишсиз радиого аябай умтулам да. Радио өзү тигишсиз болуш керек да. Эч кандай паузасы жок, аябай динамикалуу, ушундай бир сонун болуш керек да. Радиого мүнөздүү эң бир немеси бул тигишсиз радио. Ошол тигишсиз радиону түптөй алдык деген ойдобуз улуттук корпорацияда. Мурда мисалы секундтук паузалар, жолсо программалардын ортосундагы айырмачылыктар, мисалы чөткү эме жогу, аудиторияны билбегендиги, мисалы ошолор көп жолтоо болуп келгенде, мисалы аудиториясыны топтой албайчы. Биринчи радиодо биз жалаң маалыматтык кылып, анан ошол прогрессивдүү экономика, социалдык турмушка кызыккан адамдар үчүн деп эме кылып, ошол аудитория, мисалы жөнөкөй көрөнгө, жөнөкөй дебедимби, биздин жанагы тарых салтыбызды аларды кыргыз радиосуна өткөргөндө бул аудитория жеңил болду да, аудитория үчүн дагычы. Мисалы музыка кандап кечке жаңылыкты же болсо маектерди угуп отурбай, азыр кыргыз радиосун коет, ал жерде ошол манас, поэзия, искусство жана биздин казынабыз, алтын казынабыз, андан сырткары тарых, насил, нарк дегендерчи. Миң кыял радиосу болсо бул жаштар динамикалуу манайшат Миң кыял радиосу. Андан сырткары Достук радиосу, ал көп тилдүү, дунган, тажик, өзбек жана башка дагы Кыргызстанда жашаган диаспоралар чыгарган Достук радиосу да ушинтип бөлүнүп, менимче аудиторияга шарт түзүп берилгенге жардам болду да. Ошол мезгилде жакшы иш болду. Ошо 2010-11 жылдарчы улуттук корпорациянын радио тармагын бир аз болсо дагы жаңылап реформа жүргүзгөнгө. Сонун жакшы. Мен Азаттыкта тажрыйбаңыз жөнүндө сурабай кое албайм. Данистеде ошол идея радио журнал катары ачылганда сиз киножурналистика деп койсок болот. Киножурналистика эфирде биринчи радиодо берилип жүргөн экен. Азыркы тапта Азаттык ошол Данисте трансформация болуп, Кыргызстандагы эң көп көрүлгөн медиа продукт катары дагы бааласак болот. Кызыктуу аймактардан эми ал нерсени бардыгы эле көпчүлүк медиалар жасай албайт, анткени ресурстарды талап кылат. Ошо Данистенин кантип келип калды ошондой идеячы Данисте тууралуу? Эң биринчи жана Зардалыдагы сюжет деп айтылды да, тиги төрөттөн каза болгон айымдар туурасындагы берүү болчу деп, ушундай беле? Ооба. Ал болчу өзү идея, бул ошол Азаттыкта иштеп кеткен, азыр Азаттыктын кыргыз кызматынын мүдүрү
Төрөкулдоровго таандык идея мисалы аталышы Данисте деген сөздүн. Анан ошол даана айт дегендей мисалы ошол даана көргөз мындай шашпай так дегендей маанин билдирет бул сөздүн эмеси. Көп сурап жүрөт көп адамдар. Анан ошол Зардалы бул эми кичинекей радио журнал болчу. Радио журнал эмес, радио сюжет Данисте деп, ал мындай 3 мүнөттүк эмес, көбүрөөк убакыт алган ушундай Зардалы, андан сырткары аймактардан ошол адамдардын үндөрү, атмосфералык үндөр кеңири колдонулган ушул сторителлинг деп коет го азыркы тилде. Ошол журналистикада ошо сторителлингке негизделген адамдардын таржымалы историясы. Таржымалы адамдар тууралуу сюжеттен башталган. Ал ошентип кийин радио жарым сааттык уктурууга айланды. Андан телеверсиясын чыгардык. Телеверсиясы тележурнал катарда чыгып жүрдү. 2-3 материалды өзүнө камтыган. Бул мүнөзү жалаң аймактардан тартылган жай турмуштагы жаратман же болбосо кандайдыр бир көйгөйлүү турмушта жашап аткан адамдар, алардын оорчулугу, кыйналып аткандыгы, стереотиптүү жашоосу, мисалы стереотипке айланган Кыргызстанда ошол жашоо, ошол өзгөчө кесиби бар адамдар, ошолардын баарын камтып жүрүп, ал ошол киножурналистикага чейин эме жетти. Өз Кыргызстанда ошо киножурналистикадагы азыр эми тренд болуп эме болуп атпайбы? Ошол киножурналистика тармагын жанрына салым кошту деген ойдомун. Азыр дагы мисалы ошол Мирлан Кадыров алып чыгып атат, Айбек Бийбосонов, Айкерим Акылбекова. Ошолордун баардыгы кээде аймактагы журналисттер жасап беришет, атайын эме кылып. Эми бул жерде эң негизгиси ушул операторлук иштагы, монтаждык иштагы, потому что эме кылганда Данистени көргөндө адамдар ошол аймакка, ошол каармандын эмесине, образына кириш керек да, эмпатия, ошол жерге кирип, ошонун бүт нерсесин, үйүнүн, анын түсүн, ошол адамдын бүт палитрасын сезиш керек да. Ошого бул жерде операторлук, камеранын артында турган адамга да маанилүү, монтаж. Ошол жөнөкөй эле репортаж болуп калбай, анын толук кандуу, анын турмушу, үйдө кантип жашайт, ал кантип эме кылат деген эч кандай жасалмасыз эле берилген. Анан атмосфералык съемкалар, панорамалык съемкалар дагы аябай маанилүү. Ал кандай айыл, кантип көрүнөт, тоосу кандай, суусу кандай, ошолордун баардыгын камтыган, ракурстар, ошолордун баардыгын камтыган. Бул да болсо, бул түбөлүктүү мисалы журналистикада берги жаңылыктарда алар суунун агымында эле кетет да. Бири окуйт, ошону менен алып кетет. А бул киножурналистиканын жакшы жагы түбөлүктүү калат, аны кайра-кайра көрсөң болот. Ал архивдик видеотеканын негизин түзөт. Кийин кайрадан да көрсөң, документалдык тасмаганын элементтери бар. Ушул жагы жакшы. Эми журналистикага жакшы эме кылат да, жана медиага дагы көп видеотекасын сактап калганга, кийин кайра-кайра сунуштаганга ыңгайлуу нерсе. Мөөнөт өтпөйт. Мен эже-сиңдилер берүүсүнө биринчи жолу барганда, сиз ушул жерде продюсерлик кызматтар кылып жүргөнсүз. Анан ушул бул долбоордагы мындай айымдар, биз өткөндө бизде негизи медиа критиктердин чаты бар да, бул. Анан ошол жерден талкуулап калдык, айымдарга арналган кандай берүүлөр бар депчи. Анан саналуу эле экен да, чындыгындачы Кыргызстанда. Анан алардын сап башында ошо эже-сиңдилер берүүсү турат экен. Аймактагы болобу же шаардагы айымдардын жашоосун чагылдырган бирден бир программа экен. Сиздин дагы ушул берүүгө салымыңыз, автордук бир салымыңыз да чоң болсо керек деп, ошол боюнча да айта кетсеңиз, кантип ачылып калды? Ал сонун уникалдуу проект. Бул уникалдуу айымдардын программасы дегенде экиге бөлүп айтсак болот да. Бул айымдардын стереотиптик жана ошол айымдар үчүн программа кылыш керек деп эле түзүп койгон программалар бар. Ал эми айымдарды чыныгы, аларды күчтөндүрүү, айылдарды күчтөндүрүү миссиясын, эң негизги миссиясын карманган программалар бар. Ошол айылдарды күчтөндүрүү жаатында аябай өксүк бар биздер, Кыргыз журналистика, Борбор Айза журналистикасы деги эле постсоветтик өлкөлөрдө.
анан патриархалдык коом күчтүү өлкөлөрдө, стереотиптер күчтүү өлкөлөрдө бул мындай программалар саналуу гана. Ошолордун бирин түзөт, эже-сиңдилер, англисче sisterhood, эже-сиңдилик деп эгер түзөнүз которсок. Бул долбоор ошол Алия Суранованын проектиси. Деги эле өзү идея ошол Азаттык медианын эми кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Жуматованын кызынын дагы идеясы экен. Анан аны ишке ашырган ошол колдоп өзүнүн дагы жашоосу дагы ошол негизде чын жүрөктөн жасаган бул Алия Суранова, журналист белгилүү. Анан ага сөзсүз жардамчы керек, ага ошол сырттан көз караш керек деп анан мени да сунаштып. Себеби мен буга чейин ошол гендердик сезимтал темасында көптөгөн жанагы 2000 жылдарда элечи көптөгөн тренингтерден өткөндүктөн биз ресурстук журналист болуп калганбыз. Анан ошого мени сунуштап эме кылды, мен дароо колдоп кеттим албетте. Биринчи радио журнал катары чыгып аткан, радио толк-шоу, радио талкуу. Анан кийин визуализация кылып Азаттык студиясы, телестудиясы ачылганда алгачкылардан болуп ошол эже-сиңдилер деп сөзсүз түрдө эме кылдык. Бул зарылчылык, бул маалыматтык вакуум, аялдарды чыныгы аялдарды күчтөндүрүү максатын жана табу болуп калган биздеги башка журналисттер алып чыгуудан тартынган, уялган жана корккон темаларды коркпостон ошолорду алып чыккан проект болуп калды. Эки жолу бул проект Нью-Йорк фестивалынын, медиа фестивалынын финалисти болду. Бирөөсү радио журнал, экинчиси дагы ошондой эмелер, тележурнал. Анан бул мактана турган нерсе. Азыр дагы мисалы жаңы алып баруучулар, жаңы продюсерлер дагы аябандай сонун эмелер чыгарып атат. Бул уже бренд. Да, бренд бол. Анан талкуу эле эмес, көчөгө да чыгып туруп, жана киножурналистика деп эдикпи. Ошол документалистика элементтери менен атайын выпусктарда даярдап атат, чыгарылыштарды. Булар айыл кыдырып, ошондой өрнөктүү жана үлгү боло турган жана мамлекеттик органдарга же ошондой атайын кызматтарга жардамчы жана аларга ошо көйгөйдү ачык көрсөтүп бере турган программаларды да сунуштап атышат. Көзү, кулагы. Албетте конокторду чакыруу, алардын көндүрүү аябандай кыйын болчу. Дал ушул эже-сиңдилер программасына көбү уялышат ачык айтып чыккандан. Анан ошол көбүнчө эксперттер же болсо ошол адистер менен да чектелген программалар менен чектелип калып аттык. Чыныгы ушул тематика менен кандайдыр бир зордук зомбулук темасында же болсо басмырлоо темасында же болсо харасмент темасында эме кылганда аябандай сыйпалап чыныгы ошол көйгөйдү башынан өткөргөн адамды табай аябандай кыйын турат. Айтмакчы эже-сиңдилер программасы биз Америкада да тартып келгенбиз. Ошол харасмент же болсо сексуалдык ыдык көрсөтүү боюнча Америкадагы көйгөй бул дүйнөлүк көйгөйгө айланып кийин көптөгөн иштер ачыкка чыгып, белгилүү кинопродюсер, ишкер, медиа магнат Харви Вайнштейн камалып, азыр ошо түрмөдө. Ошол кейсти да тартып келгенбиз. Эмне үчүн бул маанилүү болгон? Эң бир жетишкен укуктук талаада жашаган деген өлкөдө дагы ушунчалык аялдардын укуктары басмырланып, айласыздан кандайдыр бир өзүнө ыңгайсыз келишимдерде иштеп жаткан учурлар жүздөп, миңдеп саналат. Мен ошо Азаттыкта чоң жалпы жонунан канча жыл иштедиңиз? Эми келип кеткендерди кошкондо. Мен Азаттыкта жалпы жонунан бир 15 жылча кызматташтым. Көбүнчө ошол фрилансерлик негизде. Ошол 15 жылда ошол негизги 3 багытта иштедим. Ошол социалдык журналистика, кийин алып келип Данисте болуп түптөлдү. Экинчиси экология тармагында, кийин ал Жашыл планета деген колонка менен рубрика жана подкаст болуп азыр өзгөрдү. Андан сырткары ошол эже-сиңдилер, бул азыр деле эже-сиңдилер жана ошол аялдарды күчтөндүрүү багытында ушул 3 тармакта көп иштедим. Анан алып баруучу иштедим көбүнчө. Саясат темасына аз катышат элем, саясаттан алысыракмын. Көп саясатчыларды тааныбаймын.
популярдуу эместеринчи, хайп болгондордун. Анан көбү таң калышат, ошол ал ким бул ким деп сурап калсамчы. Анан көбүрөөк ошол социалдык чөйрөдө ошол адамдардын жашоосу, адамдардын таржымалы ошолорго көбүрөөк жакын болгон. Бирөөңүзгө жакын. Маданий темаларды да көбүрөөк алып аттык, ошол арт искусство, башка медиаларда көп чагылдырылган темалар, балет, джаз, рок жана академиялык музыка тармагында көбүрөөк маектерди жана берүүлөрдү даярдап жүрөт. Бирок ошол экология темасы өзүңүзгө аябай акыркы мезгилде ошол кайра мен өзүм билимге кайра келдим окшойт. Ошол климат өзгөрүүсү боюнча атайын окуулардан өтүп атам. Акыркы 5 жылда аябай активдүү билимимди жогорулап атам. Онлайн окуп атам. Тажрыйба алмашууга барып келдим. 2 жолу, 1 жолу Америкага барып келдик. Кайра жаралуу булактары жана энергия эффектүүлүк боюнча кейстерди барып таанышып келдик. 8 кейсти. Андан кийин ошол Евросоюздун сынагынан уткандан кийин Нидерландыга барып туруп кайра жаралуучу энергетика же болбосо шамалдын күчү менен шамалдын күчү менен алган электр энергияны кантип сактайт, ошол кейстерди көрүп келдик. Андан сырткары ошол дагы башка уюмдар менен азыр иштешип атабыз. Азыр ошол Баткен облустук теле радио компаниясында дагы жаңы подкасттын ачылышын даярданып атабыз. Бул дагы болсо ошол экология жана климаттын өзгөрүшүнө багытталат. Жакшы. Ошол Баткен облустук телевидениясына анда токтолсок, сиз ошо буга чейинки тажрыйбаңыз жана жеке медиаларда эл аралык басылмалар болуп атат. Анан бул толугу менен мамлекеттин карамагындагы телевидение болуп атат. Кандай айырмачылыктар, кандай ош кыйыштар, тоскоолдуктар болобу же болбосо артыкчылыктар болобу, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Бул эми аймактык журналистикага баратат да. Аймактык журналистикада ал жеке болобу, бейөкмөт уюм, коммерциялык эмес медиа болобу, ал мамлекеттик медиа болобу, сөзсүз каржылык колдоого муктаж. Анын биринчи себеби, эки себеби, негизги себеби бар. Бирөөсү аймактарда, айрыкча ушундай кичинекей шаарларда экономикалык эмени түзгөн, коомчулукту түзгөн ишкердиктин саны аз. Жана алар каражатыны медиага жумшоого али даяр эмес. Кызыктар, бирок даяр эмес. Анан экинчиден бул жакта кадрдын жетишсиздигинен улам айлык акынын ошол коммерциялык колдоо аз болгондуктан кадрлар көпкө сакталбайт. Ошол эки негизги нерсе экөө тең ошол каржылык эмеге барып такалат. Ошондуктан мен дайыма айтып келем, буга чейин деле айтып келгем, ошонун айынан жана ошол жана умтулууну да ошого беришти окшойт. Мисалы ошол көйгөйлөрдү көп айтып жүргөндөн, көп тренингтерди, аймактагылар тренингтерди кыргыз тилде болгондуктан көбүнчө мен чыгып, мени чакырып эме кылышат. Ошол нерселерди да көп айтып жүрөм. Азыр деле ошол ОТРК аркылуу дагы ошол чечим кабыл алуучу кызматтарга, адамдарга дагы жеткиргенге аракет кылып атам. Ошол сөз түрдө каржылык жана ошол жок дегенде техникалык көмөк берүүнү суранабыз да. Мисалы ушул Баткенди алсак, ошол бейөкмөт же болсо жеке медиалардагы сөз түрдө ошол өзүнүн техникалык базасын жана да негизги продукциясын ошол эл аралык уюмдардын негизинде долбоорлордон улам түптөшөт. Мамлекеттик медиалар дагы ошол бюджеттин эсебинен жана ошол эле эл аралык уюмдардын негизинен өзүнүн техникасын өнүктүрүп келет да. Бул деген эң башкысы. Ошон үчүн азыр келгенде дагы ошол каржылык жагына оңдомоюн биз контентти жана адистердин сапатын өстүрө албайбыз. Андыктан эң негизгиси ушул каржылык колдоо. Андан кийин буюрса эгер азыр бизнестин да саны өсүп атат, алардын канчалык деңгээлде ушул медиалардын монетизациясына өтүүгө жана алардын ушул экономикалык дареметин көтөрүүгө ушул жердеги инфраструктуранын жана аны менен биргеликте бизнес чөйрөнүн өнүгүүсү дагы салым кошот.
Анан ошо кадр таптоо жагына да токтоло кетесизби? Ошондо кандай кеңештер, сунуштар, мисалы азыркы медиа айрым журналисттер медиа менеджер да болуп кетип атпайбы, өзүнүн жеке медиаларын ачышып, ошол жактан кадр таптоо, мисалы журналисттик бул кесип эмес да негизичи, анан башка кесиптердей кылып тапташ мүмкүн эмес экен да. Жөндөмдөрдү негиздеш керек да. Ошол турат. Ошол башынан эле ошол 2000 канчанчы жылдан баштап мен ошол менеджерлик кылып аттым, медиа тренерликчи. Ошол 2010 жылдардан баштасам эгер, ошонон бери эле ушул нерсе менен алектенип келатам. Негизгиси ошол тараптар кызыктар болуш керек. Ошол балдар кыздар өзүлөрү ошол каалоосу болсо бар бир жөндөмдү үйрөнүп же болбосо ошол жөндөмгө ээ болуу оңой эле турат. Негизинен аларга ошол көрсөтүп, эмне үчүн бул маанилүү, ошону үйрөнүш керек. Анан дагы медиа тармагы бул башка тармактардан айырмаланып, аябай тез өзгөргөн нерсе. Бир форманы үйрөтүп атсаң, экинчиси улам ишке кирип, өнүгүп кете берет да. Андыктан азыр мисалы биз өзүбүз да үйрөнүп атабыз, мисалычы. Азыр мисалы мобилографияны үйрөнүп атабыз. SMM тармагын, же болбосо факт-чекинг дегенде, же болбосо данныйлар менен, же болбосо дата журналистика, маалыматтар менен иштөөнү, көптөгөн цифралар менен иштөөнү эми үйрөнүп атабыз. Аны менен катары эле ошол чөйрөмдөгү кадрларга дагы, мисалы өзүмдүн жардамымды же болбосо таасиримди тийгизип атат деген ойдомун. Мисалы ошол эле Салам радиосунда канчаган балдарды чыгардык. Ынтымакта, мисалы Ынтымак телерадио компаниясынын түптөгөндө да канча балдар ошол жерден үйрөнүп чыгышты. Бул эми сөзсүз эле ошол бир адам келип үйрөтүп эмес, ошол адамдын өзүнүн кызыктарлыгы жана аракетчилдигине байланыштуу. Кээ бир адамдар мисалы жок, бул тармак меники эмес экен деп кеткендер да болот. Же болбосо жок, бул жагын үйрөнгүм келбейт деп элечи, ачык. Кээ бирлери мисалы ошол өзүнүн ошол жаш өзгөчөлүгүнө же болбосо дагы кандай бир үй бүлөлүк абалына карабастан аябай сонун нерселер жаратат. Кайра сен күткөндөн дагы ашып түшүп атат да. Ошонун негизинен азыр эми ошол Баткен облустук телерадио компаниясына дагы келип, ошол алардын жөндөмүн же болбосо ошолордун умтулуусун бир нукка салып, оңоюраак лайфхактар менен сунуштап, кантип жаралат, кантип жасалат, эмне үчүн маанилүү, эмне үчүн мисалы бир эле аудиторияга кызыктуу нерсе менен чектелбей, алардын табитин дагы башка нерселерди сунуштап көрүү, алардын табитин таасир этүү дагы турат да, миссиячы. Айрыкча ушул Баткен облустук телерадио компаниясында. Эгер сен жеке блогер же болбосо жеке медиа болсоң, сен бүгүнкү күндө аудитория эмне талап кылса, ошону менен чыгарып, анан бат-бат акча табыш керек. Баткен облустук телерадио компаниясында биз агартуучулук дагы миссиябыз турат да. Ошону кантип тигинин аудиториянын каалоосу менен биздин миссиябыздын ортосундагы алтын кесилишти табуу, бул эң жогорку кылдаттык жана чеберчиликти талап кылат. Азыр эми тамтуң басып кылып атабыз. Мисалы ошол эле маектерди, ошол эле тарых, насил, максат, сунуш жана билим, искусствону кантип кызыктуураак кылып бергенге аракет кылып атабыз. Ошол турат. Албетте бул жерде биз ачыкпыз. Ким үйрөнөм десе, ким иштейм десе, биз мүмкүнчүлүк беребиз. Тренингтерге жөнөтөсүз кызматкерлерди? Албетте тренингтерде, мисалы мына сиз өткөн тренингде да катышты каалоочулар. Азыркы бүгүнкү тренингде катышып атабыз. Мына кастык тили боюнча тренинг өтүп атабыз Баткен жергесинде. Анан мен бул суроону буга чейинки маектештерден, журналисттерден маек алганда берип жүрөм дайыма. Сиз үчүн журналистика бул эмне? Журналистика бул өзүңдүн ушул мүмкүнчүлүгүңдү пайдаланып көптөгөн адамдарга маалыматты жеткирүү. Бул эми негизги базалык миссия жана түшүндүрмөсү болсо керек. Маалыматты жеткирүү аудиторияга.
болушу жеке сиз үчүнчү, жеке өзүңүз үчүн ошо бэкграундду эске алганда, тажрыйбаңызды эске алганда? Ошол маалыматты жеткирүү жана ошол адамдардын ошол өзүнүн укугун таануу жана ошол тең укуктуулук, анан ошол айлана чөйрөнү коргоо, эми бул майдаланып кетет. Негизгиси ошол туура маалыматты жеткирүү да. Туура маалыматтуу деген сөздү да колдонгум келбейт. Ар бир адам өзү билет кандай маалымат туура, кандай эмес. Бирок ошол чынчыл, ошол фактыга негизделген десем. Фактыга негизделген, ооба. Фактыга негизделген. Бирок азыр факты менен пикирлерди алмашып кетпедиби? Адамдар ушунчалык азыр факты менен пикирге маани бербей, ошондой медиа сабаттуулуктун эң чатышып мүдүрүлүп аткан жери ушул болуп атпайбы? Факты менен пикирлер аралашып, аны ажырата билбей жатабыз. Ошого эме кылып пикирлерди да бергенде, мисалы ар кандай пикирлердин сунушун бирдей чагылдырып берүү да. Адамдарга тандоо коюшубуз керек, маалыматты тандаганга жана аларга өзлөрү анализ жасагангачы. Жыйынтык чыгарганга. Чоң рахмат сизге бүгүн биз менен маектешкениңизге. Бүгүн бизде маекте Баткен облустук телевидение азыркы ОТРК Баткен медиасынын жетекчиси, эл аралык жана жергиликтүү сыйлыктардын ээси, ошондой эле журналистикага 25 жылдык өмүрүн арнаган Сабыр Абдымомунов болду. Сиздер менен мен Асил Соронбаева болдум. Чоң рахмат чакырганыңарга. Сизге да рахмат. Байрамыңыз менен.